Кейін бізге сөз келбей қалады екен. Бұл жақтан эле айтып коюуга уруксат этиңиздер. Лейлек району боюнча кайрылуу бар да. Билесиздер, Лейлек району көмүрдүн кени. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр жалпы республика боюнча мамлекеттик баада берилген көмүрлөр жетиштүү болуп атат деп мына кечээ күндөн бери айтып жатат. Бирок мага келген маалыматтар боюнча көмүрлөр жетиштүү болбой жатат. Урматтуу Акылбек Усунбекович, Лейлекте көмүр жетишпеди деген сөз эмне деген? Себеби бул ар бир айылга бир КАМАЗдан берилип атыптыр. Бир КАМАЗ деген бир 100 кожолукту гана жетишет экен да. Андан башка ал жерде 100 кожолук эмес канчалаган көп калк жашайт. Ошондуктан берилди деген сөз бул жетишпей атат экен да. Ошондуктан мүмкүн болсо жалпы калкка жете турган кылып бөлүп бериңиздер. Берилип атат, бирок жетишсиз. Анан баалары дагы 17 сомдон алынып атыптыр да. Бул 17 сом өтө кымбат. Майда көмүрлөр 8-9 сомдон болуп атат. Биз бул жерден айтып аткан 6500, 7500 деген баалар жок болуп атат. Ошондуктан көзөмөлгө алышыңызды суранам. Жалпы Лейлек районунун жашоочуларынан мага көптөгөн кайрылуу келди. Рахмат.